Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Биз азыр кайсы штаттабыз? Небраскада болуш керек, э? Мен деген иниме кезип калдым, Мирлан аты. Жаңы таанышып атабыз. Каяктан болосуң? Аксу. Аксудан болот. Мен Түптөн болом. Экөөбүз Исыкульскийбиз. Абдан. О, кезип калдык. Мирлан инимди карасам эле бир кыргыз жигит турат. "Ой, сен кыргызсың" десем, "О" дейт. "Атың кимсе?" "Мирлан" дейт. Достор, Мирлан канча болду иштегениңе? 2 ай болуп калды. 2 ай болуп калды. Жагып атабы? Жагып. Чарчап атасыңбы? Нормально. Достор, биз силерге айтып атпайбызбы? Жөнөкөй права менен 26 фиттен ашык бокс трак айдай албайсыңар деп. Мен көптөн бери издеп жүрдүм эле. Азыр как раз мына силерге көрсөтөбүз Мирлан экөөбүз, э? Бул компания каякта дедиң? Филадельфияда. Мына Мирлан айдап жүргөн трак 26 фит Филадельфияда экен. Мындан узун трак айдай албайсыңар жөнөкөй права менен. Канча эме батат? Палет батат максимум 10-11, э? Мына азыр сиздерге бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Мына көрдүңүздөрбү? Могул жерден баштап мындай барып туруп, мына мояка чейин барат экен. Мирлан азыр мен тигил жагынан чыгам, э? Достор, мына 26 фит деген ушу. Мояк ачылат, ичине 10-11 палет батат экен. Ушундай тракты силер жөнөкөй права менен айдай аласыңар. Мындан узун болуп калса, анда болбой калат. Мына көрдүңөрбү? Меники 53. Тетигинден баштап мояка чейин келип атат. Биздики узун 53. Ама болсо 26 фит. Жакшылап көрүп алгыла. Достор, мен көптөн бери издеп жүргөн бокс айдаган мекендешим болсо деп көптөн бери издеп жүрүп, мына Мирлан иниме кезиктим. Мирлан, мурда машина айдачу элең монда? Жок, машина айдачусуң да, бирок грузовый айдап көрдүң беле? Спринтер айдап калчу кеде, но так часто айдачу. Спринтер айдачусуң, э? А мне муну Американы полностью кыдырып атасыңбы? Жок. Полностью кыдырып эле. Полный эмеспи? Вестейшнга киресиңби? Киресиң, э, сен, э? Так, мына достор көрүп алгыла. 26 фит бокс трак. Азыр эмне кылабыз? Мияктан үндөр чыгып атат. Азыр Мирланды могу трактын аркасына апарып туруп, анча-мунча суу эме, суроо берип алайын. Оларданбы? Жок, эме. Биз дегенде эме мындай оор пор деле суроо эмес, эме. Жөнөкөй права алдың, э? Чынбы, э? Анан могу бокс тракты иштеп атасың. Иштесе болот бекен? Болот иштесе. Кыйынчылык, эмне кыйынчылык болуп атат? Кыйынчылык деле пока жок, спальник бар ичинде. Ичинде эме жата турган жериң бар, э? Мына бул бокс трактын ичинде жата турган жери бар экен. Эч кандай гостиница, пасиница эмес, спокойно любой жака токтотосуң, жата бересиң, э? Жакшы. Чоң тракка окуйун деген ой барбы? Буйурса. Булай кетти. Тапшырасыңар силер, жаш балдар деген кыйынсыңар да силерчи. Энергия, күч эме толтура. Англис тилди да бат үйрөнөсүңөр. Бизинде. Көрдүңөрбү, экөөбүздү салыштырсаңар, бул симпатичный, крутой, резкий бала, мен болсо уже абышка. Жакшы. Достор, дагы бир жолу көрүп алгылачы. Мына көрдүңөрбү? Могу бокс трактын эшиги башкача ачылат. Үстүнү көздөй ачылат. Кадимкидей эле бизге окшоп эшикке докко коюп берет. Мояктан деген форклифт кирет, анан максимум 11 палет жүктөйт. Анан деген Мирлан деген эшикти жебат дагы лоутбукту коет, анан лоутбук менен иштейсиңби? Күнүгө 11 саат, э? 11 саат. 11 саат анан тияк миягы менен, э? Аны айтпайбыз, тияк миягын айта албайбыз. Достор, мына ушундай бокс трак 26 фит. Максимум ушу менен иштесеңер болот, же болбосо мындан кыскалары бар. 4 эле палет бата турганы бар, 6 эле палет бата турганы бар. Жөнөкөй права менен эң максимум ушу 10-11 палет ташыйсыңар. Аксуулук, менин жердешим, менин инем Мирлан чото жини келе баштады. Бул көп сүйлөйт экен, көпкө тартат экен. Бир аз сүрдөп камера алып. Жок, эчтеке болбойт. Ал деген эме, мен башында уялчумун, азыр көрүнүп калганбыз.
биздин YouTube каналды көрүп каласыңбы? Алмаз Кент USA деген жана Instagram баракча. Ошол жактан мекендештерге маалымат берип атпайсызбы? Эле. Жардам болсун деп. Мондай эмеде тракта иштейбиз деген эмне деген эмелер бар. Могу трак менен приблизительно жумасына, азыр Мирландан сурабайм, жумасына $1000 таап туруп, айына $4-5 таап иштесе болот. Я знаю дегенде. Бирок Мирлан айтпайт. Мирлан серьезный бала. Өзүң Филадельфияда турасыңбы? Кудай буйруса, эмдиги жылы силерге конокко барабыз. Жана ынтымак кубогу 24 силерде болот. Анда Мирланга сөз беребиз дагы, досторуна, туугандарына, ата-энелерине салам айтат. Анан бүтүрөбүз ушу менен. Айтып кой эми, көрүп калсат да. Көрүп калса. Досторун көрүп калат, ата-энең көрүп калат. Туугандар. Мама, чоң салам айтам. Туугандарыма, эжеме, агама, жана жакын досторума Америкадан салам. Мирлан өзү миним болот экен, ата-энесине айтам. Мына Мирлан жакшы жүрөт, Америкада кой коюп, жумушу да жакшы, Филадельфияда турат. Эч переживать этпегиле. Кудай буйруса, гүрүлдөтүп иштеп, долларларды мүшөк кылып туруп анан Кыргызстанга барат, Кудай буйруса. Мында эмне кылабыз анда? Достор, ушундай жакшы эме болуп калды. Азыр мен деген бүтөрдө дагы могу тракты бир сери айлантып силерге көрсөтүп коем. Мирланга чоң рахмат. Мирлан ушул жакта каласың, сен, эс алган. А мен болсо айдашым керек. Азыр чыгып жолго чыгышым керек. Достор, ошондой. Азыр анда дагы бир көрсөтүп коеюн, көздөрү кычып атат го, көптөгөн мекендештердин. Ушундай бокс трак айдасам деп. Мына кадимкидей эле трак, бирок кичинекей. Моягы мындай ачылат, мына. Могу жерин маяка дагы сил салып коет да. Мунуку жок экен, өйдөнү көздөй ачат, 12 палет батат. Эмес, лифти бар экен, лифт деген сонунда. Миягында бир эки эле дөңгөлөк болот турбайбы? Бизде 4 турат да. 2 дөңгөлөк. Мына достор, узундугу. Биздики 53, андан да ары кетип атат. О, жаңы трейлер масла. Ушуну бүгүн алып сүйрөп бартам да, Альбекке. Мына достор, артында спальник бар экен, бир киши бата турган. Жакшы, бокс трак боюнча көптөн бери видео тарта албай эле жүрдүм эле. Мирлан экөөбүздүн маңдайыбызга жазып коюптур, экөөбүз кезиктик. Урра! Алга Кыргызстан! Достор, могу деген мындай караганда кабинада спальник жок деп ойлоп атпайсыңарбы? Спальник деген могу будканын ичинде. Могу ичинен кирет, көрдүңөрбү? Могу жердин ортосун карасаңар. Могу будка деген могу жерге чейин. Мына могу жерге чейин. Мияктан тозулган, могунун ичи спальник. Ичинде свети бар, бүт удобствосы бар. Бокс трак 26 фит, бирок 23 болуп калат экен дагы. Могу жерде айдоочу жата турган спальник бар. Могу ичинен кирет, ортосунда эшик бар. Ошол бетиги эшиктен кирип туруп анан светтин күйгүзү, спальник бар, ичинде бүт укмуш немелери бар, телевизор бар, холодильник бар, микроволновка бар. Ар жагында жим бар. Домашний кондиционер бар. Ичинде душ бар. Өлө кылып жасап койсо болот да, чынбы? Биз деген видеону бүтүргөнбүз, бирок дагы улап койдук. Аз коурашып турабыз. Кеткин келбейт да ушинтип мекендештер менен, инилер менен кезиккенде такыр эле кеткин келбейт. Баягы Небраскага окшоп 3-4 бала болуп иштебей жатып алдык. Чөпкө төшөктөн салып, атаң көрүп эртең мененке чейин эметип коурашып. Жакшы, мына бокс трак дагы бир жолу көрсөтүп коюнчу. Биякта болсо кызыл машка. Ошондой.